Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага хижрат кылып келгенден кийин, көчүп келгенден кийин, бул жерде бардык мусулмандарды бири-бириге бир тууган кылды. Бирөөсүнү ансарлардан, бирөөсүнү мухажирлерден деп. Мухажир дегени Меккадан Мадинага хижрат кылып Аллах үчүн келген адамдар. Бардык мал мүлкүнү таштап, үйүнү таштап, байлыгын таштап, Аллах үчүн Мадинага дин үчүн көчүп келген адамдарга мухажир деп айтылат. Ал эми ансар деп бул Мадинада жашап Меккеден келген адамдарга колдон келишинче жардам берген адамдарга ансарлар деп айтат. Пайгамбарыбыз бир мухажир, бир ансар кылып, экиден бир тууган кылып дайындайт бул жерде. Ошолордун арасында Абдуррахман бин Ауф менен Саад Ар-Рабия деген адамды бир тууган кылып шайлап койду пайгамбар. Саад ибн Ар-Рабия айтты, Абдуррахман бин Ауфка карап: менин бир тууганым, мен сага ушундай жардам берейин. Мен Мадина шаарынын эң жекеменчик ишкерлерден бири менмин. Менин 2 багым бар. Кааласаң ошол 2 багымды карап көр, кайсынысы жакса сага берейин. Менин 2 аялым бар. Ошол 2 аялымды дагы карап көр, кайсыны жакса ошого мен талак берейин, сен ошону менен үйлөн десе, Абдуррахман бин Ауф бир аз ойлонуп туруп: бир тууганым, сенин малыңа дагы, үй бүлөңө дагы Алла таала берекесин берсин. Мага базардын кай жерде болгонун көргөзүп кой дейт. Саад бин Ар-Рабия базардын кай жерде экенин көргөзөт, ушул жерде. Кийин Абдуррахман бин Ауф келет дагы аз-аздан алып сатып отуруп аз-аздан. Кийин бир канча убакыттын ичинде бул түшкөн пайдаларды чогултуп байып кетет. Ошондо күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экөө жолугуп калат. Жолукса жанакы Абдуррахман бин Ауф мындай сүйүнгөн, жылмайган абалда кетип атканды көрөт дагы: Абдуррахман бин Ауф, сага эмне болду десе, Аллахтын элчиси, мен үйлөндүм дейт. Үйлөндүңбү? Анда сенин үй бүлөңө Аллах таала береке берсин. Сен бир козу болсо дагы союп элдерге тамак берип кой деди дейт да. Ошондон кийин караңыздар, пайгамбарыбыз үй бүлөсүнө дуа кылды. Абдуррахман бин Ауф, сенин үй бүлөңө Алла таала береке берсин деген күндөн баштап Абдуррахман бин Ауф айтат: дүйнө мага талпынып баштады дейт да. Дүйнө мени кууп баштады. Мен эч качан жашоомда кедейчилик көргөн жокмун пайгамбарыбыздын дуасынан кийин. Жолдо баратсам дагы ар бир ташты жерден көтөрүп карайын десем, таштын астында бир алтын күмүш чыкчудай мага көрүнө берди дейт да. Мындан максат, мен кедейлик көргөн жокмун, ырыскын дагы кемитип калган жок, бардык нерсе алдыда жакшы болуп кетти деп айтат.